Быйыл февраль айында Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан Канжар Кадыралиевге карата баш коргоо чарасы камакка алуу жөнүндө чечим кабыл алынып, алардын жактоочуларынын жазган кассациялык арыздын негизинде Бишкек шаардык соту аны баш коргоо чарасын өзгөртүп камактан чыгарып ийген. Ошол Канжар Кадыралиевдин чыккандан бери мына бизде да тынч жашоо жок. Дагы эле баягы корку сезими. Балдарым болсо коркушат. Жана эшикте взрывчатка жарылса деле коркот. Бандиттер келди, 4 жар балам үйгө жүгүрүп качып кирет. Урматтуу президент Алмаз Шаршенович, дагы айтып кетет элем. Бир карын майды бир кумалак чиритет дейт. Биздин адилеттүү сот системасын ушуга окшогон, Алиев, Алчыга окшогон сабатсыз караңгы соттордун аброюн түшүрүп, сиздин коррупцияга каршы күчтүү саясатыңызды булгап жатат. Тез аранын ичинде ошол Алиев, Алчы дагы сот алдында, закон алдында Канжар Кадыралиевдин иши боюнча жооп берсин. Биз тез аранын ичинде күтөбүз. Алиев коррупционерди закон алдында жооп берсин.